Arkadaşlar biz bugün ofiste ertenki 10 yanvar шайлоого Атакан Кирсанбаевич президентке аттанган үчүн БШКдан талап кылынган колдор боюнча Москвада кол топтоо башталды. Ким ушул Атакан Кирсанбаевичтин ушул кол топтоого кайдыгер карабай жардам берем деген биздин мекендештерге биздин офис площадьдагы офис ачык. Ошого ким убактысы болсо кайдыгер карабай келип жардам берсеңиздер болот. Мына жерде мен сиздерге кичине болсо да маалымат берип кетейин. Ушул кол топтоо боюнча туура кол коюп, туура толтуруу боюнча ушундай бул жерде образецтер бар. Келип кайдыгер карабай бланкаларды алып кол топтоого жардам бериңиздер. Күндө саар менен 10дон кечки 10го чейин офисибиз дайым ачык. Ошол жерде мына Каныбеге ошол кол топтоо боюнча карап туруңуздар. Түшүндүрүү сиздерге түшүндүрүп берсин. Фамилия Фазылов, бул мисал үчүн. Аты, отчествосы атасынын аты, туулган жылы, биринчи числосу, месяц, потом эмеси, жылы. Андан кийин паспортто кандай жазылса, жашаган жери дареги, Чүй областы. Бул жерде орусча жазылып калышы мүмкүн, Чуйская область депчи. Паспортто орусча жазылса орусча, кыргызча жазылса кыргызча. Так, дальше. Чүй областы, Үтүр, Жайыл району, Үтүр, Арал айылы. Может быть, бул улица Арал болуп калышы да мүмкүн. Паспортто кандай болсо ошондой. Беш бармак көчөсү, точка, Үтүр 12-чи үй. Бул дом 12 деп жазылып калышы да мүмкүн паспортто. Ошол орусча болсо орусча, кыргызча болсо кыргызча, түшүндүңүздөр. Паспортуңуздардын серия номери, астына телефон номериңиздер, мүмкүн болсо WhatsApp номериңиздер болсо жакшы болот. Биз азыр Москвада болгонубуз үчүн телефон номер кол коюлган датаңар, ошол муну толтурган датаңар, ошол дата коюлат да, бул жака подписиңер коюлат. Подпис, анан бунун бардыгын ушул киши өзү толтуруш керек. Өзү жазыш керек, аты жөнүнөн баштап башынан аягына чейин өзү жазат. Анан мүмкүн мынау жерде сиз батыра албай калсаңыз, мисалы мына экинчи жерде, мына жерде көрүп турасыздар. Туура эмес жазгандыгы үчүн мына жерде туура эмес деп турат. Мисалы экинчисиде мына батыра албай калгандыгына байланыштуу кийинки строчкага өтсөңүз боло берет экен. Бул жерде Чүй областы, Жайыл району, Арал айылы, Беш бармак көчөсү, ушул эле мына астына жазып кете бересиздер. Бул жерге паспорттун номерин жазып, астында Москвада болсоңуз, Москвадагы телефон номериңизди жазып калтырасыз. Анан ар бир адам өз колу менен жазганга жазыш керек экен. Башка адам бирөө үчүн. Ошон үчүн туугандар кайдыгер карабай келип, бланкаларды алып, бизге 10 күндүк убактыбыз бар экен. Ошого биз дагы колубуздан келген аракетибизди жасап, ушул нерселерди кылганга аракет кылайлы. Барыңыздарды күндө офиске келип, кол чогултуп берип, жардам бергениңиздерге чакырабыз. Дагы бир жолу сак саламатта болуңуздар. Суроолор болсо, кимде ким ушул кол топтоого жардам берем дегендер болсо, биздин ушул астына комментарийне номерлериңиздерди калтырып, суроолор берсеңиздер болот. Ар дайым суроолоруңуздарга жооп бергенге биз даярбыз. Бар болуңуздар. Суроолор болсо күтөбүз сиздерден. Анан мына жерде уже бланкалар кеткен окшойт Москвада. Мына жердегилер бүт эле кичине болуп калгандыгына байланыштуу ручка менен жазганда мына жердеги адрестерге батпай калат экен. Ошон үчүн астындагы строчкага өткөнгө мүмкүнчүлүк берилет экен. Ошон үчүн туура жана так толтуруп, убагында толтуруп, этирак толтуруп жөнөткөнгө аракет кылайлы. Кайдыгер карабай келип бизге жардам беришиңиздерди суранабыз. Сак саламатта болуңуздар.